Кыргызстанга Афганистандан келген качкындардын саны көбөйүүдө. Бул тууралуу маалымат Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 2022-2026 жылга социалдык буйрутмалар мамлекеттик программасында камтылган. 2022 жылдын 1-апрелине карата 179 чет элдик жаран расмий түрдө Кыргызстанда качкын макамына ээ. Анын ичинен 75 афгандар, калганы башка өлкөлөрдөн келген. Качкын статусун сурап кайрылгандардын саны 847-ни түзөт. Анын ичинде 498 Афганистандан келгендер. Ал эми 843 адам башпайнек издеп келген. 1500дөн ашык этникалык кыргыздар кайрылман макамын алууга арыз берген. Статистика көрсөткөндөй, качкындардын жана баш калкалоочу жай сурагандардын басымдуу бөлүгү афганистандыктар. Алар көбүнчө үй бүлөсү менен келишет. Бул качкындардын сүйлөшүү тили болгон фарсы, араб жана башка тилдерди билген котормочу кызмат орду министрликте жок деп жазылган маалыматта. Мындан улам Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги башпайнек издеп келгендерге котормочу жана юридикалык консультациялык кызматтарды көрсөтүү талап кылынып жатканын билдирди.